ушу чоң картан кишилер да. А вот кыргыздар биз мындай жакында эле баштаган үчүн айрыкча ушу жалаң жаштар болуп айырмаланып турат. 15 жеткен бир кыздар дагы бар, таксисттер ошо жалаң жаштар да студенттер болуп айырмаланып турат. Бияқта таксинин немеси бир Кыргызстанда таксисттерге башкача караса, бияқта бир таксист эле бир профессия катары эсептелет да, жумуш катары. Эмне үчүн таксиге деп суроо болушу мүмкүн да азыр телекөрүүчүлөрдө. Себеби көп эле жаштар келип анан кийин окушат, окууга келет да, көбүнчө Америкага келгенде эмнеге келет? Окуп билим алып кетели деп келет. Ошон үчүн таксинин баягындай өзүң каалаганда чыгасың, өзүң каалаганда иштейсиң, кааласаң мындайча бир сөз менен айтканда flexible деп коет. Мындай эртең менен окусаң, кечкурун чыгып таксовать этип күнүмдүк жашооңо жана окууңун контрагын башкасын чыгарып жашасаң болот. Ошон үчүн биздин көп эле кыргыз балдар, ошо студенттер кез-кезде чыгып таксовать этип, ошо өзүнүн күнүмдүк жашоосуна, окуусуна, кээде үйүнө ошо акча жөнөтүп коет. Ошол биз ушул Америкадагы үйлөрдө жашасак дагы ошол Кыргызстандан келген төшөктөрүбүздү салып, өзүбүздүн салтыбызды уланткан аракет кылабыз. Маалыматтарды англисче окуйбуз көбүнчө эле, бирок деген Кыргызстандан дисктер алып келип, өзүбүздүн кинолорубузду көрүп, бос салкынга окшогон. Ошол Кыргызстанды эле турабыз. Азаттыктан башыбыз чыкпайт эртеден кечке. Анан өзүбүздүн эле кыргыз тамактардан жасайбыз. Мисалы, өзгөнүн күрүшүнө плов жасагам, атайын силердики келди деп, алыстан Кыргызстандан келди деп. Биздин жашообуз Кыргыздарда эле, Кыргызстанда эле, Америкада жашасак деле баары бир өзүбүздүн улутубуздун касиеттерин, баалуулуктарын эч качан унутпайбыз. Аны өзүбүздүн улантып, өзүбүздүн балдарыбызга өткөзүп бергенге дайым милдеттүүбүз. Борсокто жасайбыз, күрүштү Кыргызстандан жиберип турушат. Кээде ушул Кыргызстанга барып келгендерден айтырып турабыз, алып келип турушат. Кээде чучуктардан, кымыздардан. Бирок ошентсе да сагынам, дагы деле баары бир башка өлкө дегенде баары бир башка өлкөдө. Чоң шаарларда көбүнчө жок дегенде 50дөн 70, эң аз дегенде эле бир 50-70 ар түрдүү улуттар бар. Ал бири-бирине ушинтип сен башка улутсуң деп айтканы деле эч кимдин деле тили барбайт. Көчөдөн барасаң деле мындай таанысыз эле кандайсың деп сурашып күлүп өтөт. Эртең менен айрыкча баратканда аябай мындай өзүң үчүн кубанычтуу нерсе да, бирөө тааныбаган эле бирөө күлүп кандайсың деп, күнүң кандай башталды деп мындай алып сурап өтсө аябай жакшы болот да. Дагы бир кызыктуу жери, биз Америкага келсек, адамдар кыргыздардын баары менен тааныссак эле көбүнчөсү спортсмен балдар. Букадай болгон кыргыз жигиттердин баары эле Америкада экен. Алардын бири бул жакта коопсуздук белгилүү бир фирмада коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп Жаныш байке өзүм келген. Саламатсызбы Жаныш байке? Айтайын дегеним, сиз эркин күрөш боюнча өзүңүз спорт чеберисиз. Эмне үчүн спортсмендердин баары эле бул жакта келип эле калып каласыздар? Сиз өзүңүздүн тарыхыңызды айтып берсеңиз, кантип келип Америкада калып калдыңыз? Менимче көп эле ушул алдайым мелдештерге келип эле калып калышат. Баары эле көбүнчөсү ошондой эле болуп калып калышты. Мен келгеним 98 келдим, 98-жылы. 1998-жылы ошо чемпионат мира тиги кадеттердин чемпионат мирасы болгон Лас-Вегаста. Ошака тренер болуп келип, анан мен дагы калып калдым. Жакшы экен бул жакта эмне? Нече калып калдыңыз? Эми Америкага баргым келген да, ошо Кыргызстанда эле жүрө берсек жүрө беребиз да. Анан кийин кичине баягы эл көрүп, жер көрүп, өзүңдү дагы көргөзүп дегенде анан кийин ошентип мен дагы аракет кылып көрөйүн дедим, анан ошодон калып калдым. Биздин ишкана биз көчүү кызматын көрсөтөбүз да. Элдер бир үйдөн бир үйгө көчсө, Америкада мындай да, бизде элдердин баарынын үйлөрү өзүнүкү менчик. Бул жерде бир 70% өзүнүн үйүн сатып алыш бул өтө чоң иш да. Анан баягы өмүр бою эңсеп өтүп кеткендер бар да, ушу үйгө жетпейчи. Үйдүн баасы кымбат. Ошон үчүн ар кандай дагы башка себептерден менен элдер көчүп жүрүшөт аймачы. Бул машиналар сизге караштуу. Ушул машиналар мына көчүрөсүздөр, менен көчүрөбүз. Анан азыр мына бир эки машина жумушка чыгып кетти болгон, эми ушулар турат. Буларды эмне сатып алдыңарбы же мына аренда аласыңарбы? Жок, буларды сатып алганбыз. Өзүңөр бирет алат. Өзүбүздүкү. Анан азыр
жакынкы планда мындай чоңураагын автоунаа алалы дегенбиз, баягы чоң алыскы көчкөндөргөчү, штаттан штатка көчкөндөргө. Бул баягы шаардын ичинде эле да. Ушундай үй сатканда, үй алганда көчүрө турган, жүктөрүн көчүрө турган кызматты Кыргызстанда эмне болот? Кыргызстанда болбойт да, бизде кандай, бизде тууган тушкан, достор келет. Баягы ашар кылып эле бир үйдү көчүрүп коебуз. Саламатсыңарбы достор, биз болсо мына кадимки Голливудка да жетип келдик. Азаттык Плюстун барбаган жери калбады окшойт. Менин жанымда турган маектешим болсо интернетте белгилүү блогер, бул жакта IT веб-адис, өзү болсо ушул дал ушул АКШда иштейт, Марат Гаипов. Марат, саламатсыңбы? Көз интернеттен аябай Марат интернет дүйнөсүндө өзгөчө Facebook'та, Twitter'да аябай белгилүү жигит. Айтсаң да, Марат, азыр сен эмне жумуш кыласың? Менин жумушум IT веб. Ушундай бир сонун жерде иштейт экенсиң. Албетте, негизинен бул Калифорния алып караганда эң сонун жерлердин бири болуп келет дүйнө жүзүндөгү. Менин жумушум IT тармагында веб дизайнер болуп иштейм. Ошо негизинен Кыргызстанды алып караганда, Кыргызстанда көпчүлүк жаштар мына компьютер жагына кызыккандыктан, чынында бизде таланттуу окуучулар, студенттер көп. Азыр ошол бир проекттин үстүндө иштеп атабыз. Аларды кантип Кыргызстанга алып келип, Кыргызстандан бул жака алып келсек, кантип ошо ар ким өзүнө бутуна туруп, анткени мындай Кыргызстан жаман тигинде болуп калды, мындай болуп калды дебестен, колубуздан келгенче ар бир тууган болсо же жакындан тааныштарым болсо да бирден тартып, ар бирине өзү каалаганда ошо компьютер менен иштесе болот. Бул жакта жакшы жумуштар бар. Кыргызстандагы эле жаштарды Америкага алып келүү аракетин көрүп атасыңар, э? Ооба, буюрса ошол. Өзүң билесиң, Марат, бизде мигранттардын көбү эле айылдардан Россияга кетип атат, Ал жакта улутчулдук деген бар. Милиция деген токтотуп пара алмай, ушундай көрүнүштөрдү АКШдан көрүү мүмкүн эмес болсо керек. Жок, улутчулук деген таптакыр жок. Милиция тосуп алып пара алат деген таптакыр жок. Эч качан. Бул жакта милиция бардыгы өздөрүнүн закондору, мыйзамга баш ийишет. Негизинен эле Америкада жашаган элдер мыйзамдан коркушат, көбүнчө мыйзамды сыйлап жашашат. Ошондуктан тартип бар. Бизде мисалы демократия дегенде эле демократия деп баарын ашылып кетишкен. Бирок бул жакта болсо демократия бар. Баары каалаган кылышат, бирок ар бир нерсенин тартиби бар. Мисалы таштандыны көчөгө ташташпайт, ар биринин тартиби бар. Ошондуктан демократия, бирок демократиянын чегини эң сонун колдонушкан. Биз эле ошол Европадан жана ушундай өлкөлөрдөн биз эле ала алып турган жакшы нерселерди алсак, убакыт келсе жакшы өнүгөбүз деп ойлойм. Роми айым, Азаттык Плюска интервьюга макул болгонуңуз үчүн рахмат. Азыр эмне кылып атасыңар? Кайсы клип тартып атасыңарбы же кино тартып атасыңарбы? Эмне жасап атасыңар азыр? Мен шоу убактысын сиз көрүп тургандай сырттан өткөрүп жаткан кезим. Биздин шоу 2 сезондон турат. Бардыгын блог аркылуу чагылдырабыз. 3w.checkitworkandlay.com сайтынан биздин күнүмдүк алектенүүбүзгө күбө боло аласыздар. Баягы эле сүйүү да башында. Адамдар менен баарлашуу, бөлүшүү, видео жаратуу. Анан Лос-Анджелес бул үчүн абдан жакшы башталыш. Албетте, Голливуд деген жазууну эске алып айтканда. Бизде Кыргызстанда көптөгөн жаштар Америкага келишти каалашат, Америкага келишүүнү кыялданышат. Кыргызстандыктарга айтып бериңизчи, Американын эмнеси кызыктуу? Америкада кандай шаңдуу жашоо бар? Бул жакка келип сиз өз кыялдарыңызды ишке ашырсаңыз болот. Биз байкап жүргөндө көбүнчө бул жерге келип ар бир адам актер же актриса болуп же өзү кызыккан бир индустриянын өкүлү болгусу келет. Мен ойлойм, Лос-Анджелес өз күчүн сыноо шаары деп. Анткени адамдар бири-бири менен таймашат. Ар бири эң алдыңкы болууну каалайт. Деги эле мен үчүн бул шаар кыялдардын шаары болуп эсептелинет. Кооз жана ар бир адам бул жерде өз жашоосун ойдогудай жашай алат. Мен баса белгилеп коюшум керек, эгерде Америкага келип иштөөнү каалаган жаштар болсо, же болбосо Америкадагы кантип келип иштеш керек, бул жакта жумуштар кандай, ошонун баарын сурайбыз десе, Марат Гаиповду Facebook'тан эле Марат Гаипов деп издеп туруп, Маратка кандай суроолоруңарды берсеңер болот. Биздин бул берүүбүздү силер Азаттык Чекит KG сайтынан окуп турсаңар болот. Жана ошондой эле эгерде сиз айылда көрүп отурсаңыз, интернетиңиз жок болсо, анда чөнтөк телефонуңуздан 3w Азаттык Чекит моби дерегин терип биз менен байланышта болуңуз. Биз өзүбүз Лос-Анджелес шаарынын Голливуд борборунда турабыз. Бул көчөнүн аты Голливуд Бульвард, Аллея Славы. Өзүңөр көргөндөй бул жерде ар бир мен атактуумун деген жылдыздардын аттары ушул жака өзгөчө даңкталып, тарыхка кирип калган жери. Ооба. Мен өзүм Лос-Анджелес шаарына 1 жыл болду көчүп келгениме. Абдан кубанычтамын ушул жерге келгенине. Бул өзүңүздөр көрүп аткандай, бул Мадам Тюссо деген музейлердин бири. Дүйнө жүзүндө Америкада мен чоң шаар деген ар бир
ар бир шаарында бар. Бул кыска